ошол өркүндү көргөндөр жок, тилекке каршы эми ошол көргөндөрдүн оозунан уккан кишилердин маалыматтарын чогултуп атабыз да. Сизден ушул жөнүндө билели деп бияка чакырып атабыз. Ушу Эми биз бала чакта бир эки чоң окуяны элде айтылат да. Маселен, Улуу Ата мекендик согуштагы эметкендери, кыйынчылыктары. Бирок үркүн андан элдин эсинде, элдин жүрөгүндө, анан ошол адамдар айткан адамдардын эсинде он эсе көбүрөөк сакталып, анан көбүрөөк запкы тарткандыгы билинип турчу да. Ажарды биз жана карыш кырганын от менен күрөшүп дегенди билип атпайбызбы? Ошонун башында ажардын аңгемеде турат, ошол кагылыш жазылып турат. Эл ошол чогулат. Ошол биздин ала көз каба деген эл, жанагы ошол Кескенбелден бери тиги Көкмойнокко чейинки эл ошол жерден согушат да тиги кийим менен. Анан ошондо бул жана жазалоо отряддары эки тараптан келет экен да. Боом менен, экинчиси болсо тигил Тогуз-Тороодон, анан Нарында өтүп, анан биздин ашуулар менен, Ички Өтөрдүн ашуусу, Коңролуңдун ашуусу деген ашуулар бар. Ошол жак менен Куропаткин, Жандыралы ошол жактан келип атат да. Ошондо тиги чакырган эл келбейт. Анан ошондо жанакы тиги Шабдан Баатырдын балдары, Кемелдер, Самүдүндөр ашып кетет ошо биздин ашууларды. Анан ошол жерде баягы жалчы кембагалдар калып калат. Анан бирөөнү жазалаш керек болот да. Анан Куропаткин келет дагы, анан жанагы Токсоба, анан Жидебай деген ошо эл башында туруп калат экен, ошондо болуш болуп. Анан ошолорго тапшырма берет. Анан эл чогулбайт. Баары үркөт, коркот. Бул орустан эмне жакшылык депчи. Анан ошондо ишенбейчилик болгондон анан элге таралат эме. Ар бир эмеге кишиге бирден жылкы берет экен, Жандыралы деп. Тиги Куропаткин берет экен деп. Көрдүңүзбү? Анан ошондо эми чоңдор ишенбейт, бирок деген ошондо көпчүлүгү 18 жаш, 13 жаштагы балдар жылкы алмакчыбыз деп анан жанагы жылкыларды коп койгон экен, көрсөтмө кылып ар жака. Анан ошол жерден анан элди топтоп алып, анан жанагы өзүнүн аскерлери чээрүүсү менен анан колдорун байлап айдап баратканда, анан ошондо бизде Сулайман деген киши көп айтылат. Ошол киши жанындагыларга кайрат бербей, булар бизди тойго алып бараткан жок. Жок дегенде бирден ала жаталы. Анан ошо таш менен урушканда анан деген тигилер дагы кылыч менен чаап, эң биринчи Үмөт деген баланы чабат экен. Айтымдарында. Анын үстүнө ал энеси өлүп, өзү атасы менен калган. Атасы дагы аябай карган киши. Атасы деген аны багам деп ар жака тиги кайындарына кеткен болот, тамак аш алып келем деп. Тиги болсо мен атам келгиче мен аны жылкылуу кылам деп байкуш. Ошондой болуп, анан ошону баягы секирип бараткан жерден кылыч менен чабат экен. Каяша кылышат. Анан ошондон ошол жерден анан тигил атып, анан кылыч менен чаап өлтүрөт. Анан эми ошол жанагы 40 шейит деген жерде бүгүн кандайдыр бир из калдыбы? Ошо эми мына 100 жыл өттү. Эми мен ошо чоң энемдин жанакындай арманын көрүп, атадан көрө кийин бир китеп чыгарабызбы, же бир эстеликтер чыгар, муну жазыш керек экен деп калчумун да. Анан бул эстеликте койчу экен, коюш керек экен деп. Анан баягы эгемендиктин астыңкы жылдары ошол менин өзүмдүн ушу Кудай колдоп дегендей, баягы өмүргөчү деген ошонун негизинде демилге көтөрүлүп, ошо демилгелерди ошонун негизинде жазылгам, демилге кылгам да мен баягы кыймылда жүргөндөргөчү. Анан 1 жылдан кийин ошо демилге колдонулуп кетип, анан өмүргөчү жүрүшүн жасаганда, ошо Кыршейитке барып, биз атайын жөө барып, ошол жерден Куран окутуп, анан ошол жерден таштар менен мына момундай болгон эстелик болот деп туруп, коруп, мындай таштарды эметип кеткенбиз да. 75 жылдыкта ушул ишаратты кылдык. Анан 90 жылдыкта Көлтөрлүк, анан ушу Каракоолук бир эки ишкер жигиттер каражат кылып, анан элди дагы баягы ынтымакка чакырып, анан ошол жерге мындай айкел деп койсок болот да, ошо тургузушту. Анан ошонун баарын жана биз коргоп кеткен жердин баарын темир тор менен торлоп коюшту. Азыр кадимкидей мындайча айтканда көрүстөн сыяктуу корголуп калды да. Эми малга тебеленбей ошондой болуп турат. Анан ошол жерден ошо 40 кишинин аты жазылды. Ошо иликтенип, ошо эл чогултуп, эстелип, ошол аттар жазылды да ошол жерге. Азыр ушундай иш жасалат. Азыр эми каттап турабы кишилер мындай эскерип барып? Эми ал жолдун бою да. Анан бул жерде маңдайында биз таш менен жазганды жакшы көрөбүз го, тоодо жазылып турат жакшынакай. Кайрылып Куран окуп кеткиниң, кыргыз өзүнүн ата бабаңа дегенде жазылып турат.
бирок ошол эле мезгилде кыргыздарга жан тарткан орустар дагы ошол аскерлердин арасында көп болгон дейт. Ошол жөнүндө элдин өзүндө сөз барбы эми, же бул жөн эле саясатчылардын эле баягы чыр чыкпасын деген айтылып аткан сөзүбү? Мен эми мынакей ким тиги Кең Суудан, анан жанакы Кер Өзөн деген ушундай романдардан окуп атам. Эми болгон кайрымдуулар болгон депчи. Эми ал ишенимсизирээк образдар да чында. Эми азыр 100 жылдык деп батпайбызбы? Тарыхты өзүнүн ордуна коюшубуз керек, тарыхты калыбына келтиришибиз керек деп. Анан ошондо ушулардын баарыга ачык айтылабы? Эгер айтылса, чын эле азыркы саясатка мындай төп келбей калат деген бир кооптонуч болбойбу бийликтерде азыркы? Тарыхтын чындыгы үчүн жалтактабайлы, алардан дагы бирдемкесин бербей коет деп, антип мынтип чоочулабайлы, ушу чыгарып алсак жакшы болот эле. Анан эң негизгиси эми азыркы муунга, менин оюмча, бизге ошол өзүбүздүн жашоо иретибизди калыбына келтирүү маселесин чечип алышыбыз керек да. Биздин чоңдор, маселен, жөнөкөйлөп айтканда, чоңдор ушул элге кайрымдуу болсо экен, биздин турмушту чындап эле оңдосо экен дегенди көбүрөөк ниет кылсак, ойго ушуну көбүрөөк салсак. А эгер эл деген булар убада бердиле, анан аткарбай атат, булар ийит десек, биз өзүбүз утулабыз да. Ушул ирет үркүнгө чейин бузулуп калган. Үркүндө ошонун чаржайттыктын азабын тарттык, бириге албай. Анан эми ушу 100 жыл өткөндөн кийин ошол иретибизди кайра келели деген чындап эле көсөмдөрүбүз менен билгилерибиз, анан жөнөкөй букара элдердин бири бирине атам замандан бери келаткан жармакташып жашоосун калыбына келтиришибиз керек болот. Көсөмдөрүбүз туура эмес чечим чыгарган, эки чечим, маселен. Теге тоонун шартын өзгөртөбүз дедиле, алар көтөрүлөбүз, митингге чыгабыз десе өзгөртүп ийди. Кайра. Же болбосо жанагы менчиктерди камсыздандырабыз дейт. Алар эметсе, аны дагы 2 жылга жылдырып койду да. Демек, эл менен каршылашуу негизи калып атат да бизде. 100 жылдык эскерүү ушул элдин сезимин ойгото алабы? Ушул жалпы кыргыз журтчулугуна жалпы бир кандайдыр бир сабак алганга жардам бере алабы? Эми мен айтар элем, ушул жана азыркыда ойду багып жүргөндөр ушулардын баарын кайра иреттейли деген изденүүлөр бар, буюрса. Анан ошолор отургузсак, анан ошол жанагы билги деген институтту кайра алып келсек, билгиликтичи. Ошондо деген билгилик дегенде бул 3кө бөлүнүп атат. Сөз билги, иш билги, анан жөн билги. Ошол сөз билгилер келип, ошолордун сөзүнө ынанымдуу болуп, сөзү менен иши айкалышып туруш керек. Анан кийин иш билгилер болсо, бул профессионал деп жүрөбүз, ошол иш билги болуш керек. Ошолордун баары биздин мекемелерде ошолор отуруш керек да. Ал эми эң башында жөн билгилер отуруш керек да. Иш сөздү да билген, ишти да билген. Анан жөн билгилер ошол жака отурса, ушул иретти алып келсек, анан жанакындай биздеги букара, байлар, акылмандар, анан жанакындай бийликтегилердин мындай бир эре шаркагы келиш керек. Ушуну орнотушубуз керек да.